Токойдо, талаада, үйдө өрт коопсуздугунун эрежелери жана өрт учурундагы аракеттер. Өрт көзөмөлдөгү оор кырсык болгондуктан, курмандыктардын жана чыгымдын санын минималдаштыруу үчүн кырдаалды так түшүнүп, өзүн кандай алып жүрүш керек экендигин так билүү керек. Алгач, келиңиз, өрттүн алдын алуу эрежелери тууралуу кеп кылалы. Эгерде жаратылышка чыксаңыз, муну эстен чыгарбаңыз. Өтө ысык, кургак, шамалдуу аба ырайына жана от жагууга ылайыкталбаган жерлерде от жакпаңыз. Эми турмуш тиричиликтеги өрт коопсуздугунун эрежелери тууралуу кеп кылалы. Бул эрежелер албетте электр буюмдарын туура колдонууга жана от менен абайлап иш алып барууга байланыштуу. Эгер өрт чыгып кетсе, аны өчүрүш үчүн жакын жерде суу жана бактын бутактары болгону жакшы. Бутактары жайылган бактын алдында же жанында от жагууга болбойт. Алар өрттөнүп кетиши мүмкүн. Тиричиликте эмнелерге жол бербеш керек? Күйүп жаткан отту кароосуз таштоого болбойт. Бул тамак даярдоочу плиталар эле эмес, шам менен жылыткычтарга да тиешелүү. Электр чугалгыларына күч келтирүүгө, бир эле электр узарткычына өтө көп электр жабдыктарын саюуга, бузук электр шнурларын колдонууга тыюу салынат. Оңой күйө турган заттарды жылуулук булагынын жанында сактоого тыюу салынат. Жылуулук системасынын бузук жерлерин оңдобой калтырууга, мордун тазалыгына кам көрбөй коюуга болбойт. Тиричиликте тамекинин абайлабай тартуу өрттүн жана олуттуу кырсыктын негизги булагы болуп саналат. Төшөккө жатып алып, же оңой күйө турган кездеме менен капталган диванга отуруп алып, тамеки тартууга жана күйгүзүлгөн тамекини кароосуз калтырууга кескин тыюу салынат. Ашканада өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо айрыкча маанилүү. Тамак жасап жаткан учурда ар дайым сак болуңуз. Электр жана газ приборлорунун колдонулушуна көз салыңыз. Вентиляция тутумунун жакшы иштеп жаткандыгын текшериңиз. Бүгүнкү заманбап үйлөрдө электр буюмдары абдан көп колдонулат. Алардын алабалын маал менен текшерип туруңуз. Розеткаларга күч келтирбеңиз. Эрежелердин сакталганына карабастан түтүндүн жытын сезип же от чыгып жатканын көрүп калсаңыз, эң башкысы дүрбөлөңгө түшпөңүз. Өзүңүздү жоготпоңуз. Өрт өчүрүү кызматын чакырып, аларга кырдаал шартты түшүндүрүңүз. Өрт анча чоң эмес болсо, өрт өчүргүчтөр келгиче аны өз алдынча өчүрүүгө аракет жасасаңыз болот. Сизге суу, кум, калың кездеме же өрт өчүрүүчү атайын каражаттар жардамчы болот. Электр буюмдарындагы отту суу менен өчүрүүгө кескин тыюу салынат. Күйүп жаткан электр буюмун токтон ажыраткычакты ага кургак кумду күрөктөп же калактап чачуу менен гана өчүрүүгө аракеттенүү керек. Төгүлүп калган бензинди, майды жана башка оңой күйө турган суюктуктарды суу менен өчүрүүгө болбойт. Анткени бул заттар суудан жеңил болгондуктан, анын үстүнө чыгып, ого бетер жайылып күйө берет. Буларды өчүрүү үчүн кум, топурак, ошондой эле алдын ала сууланган калың кездеме, одеял, пальто жана башка ушундай сыяктуу нерселерди пайдалануу зарыл. Эгерде жалын өтө тез жайылып жатса, өрт чыккан жерден тез чыгып кетиңиз. Лифтиге түшпөңүз, себеби электр тогу өчүп калышы мүмкүн. Анда камалып калуу коркунучу бар. Өрт чыккан жерден коопсуз жол менен чыгып кетүүгө аракеттениш керек. Сыртка түтүн каптай элек же азыраак түтөгөн коридорлор жана тепкич менен чыгуу керек. Эгер бул жол мүмкүн болбосо, кооптуу жерден аман эсен өтүп кетиш үчүн мурун менен оозду ным чүпүрөк менен жаап алуу зарыл. Түтүн өйдө көтөрүлгөнүн эске алып, ылды эңкейип алып базыңыз. Имараттан же бөлмөдөн чыгууга мүмкүн болбой жатса, эшик терезелерди жаап туруп, айнек аркылуу жардамга чакырыңыз. Жабык бөлмөдө кычкылтек жетишсиз болгондуктан, от катуу алуулуп кетпей, жайыраак күйөт. Сыртка жип менен, шейшеп менен, суу өткөн түтүктөр менен түшүү жана терезеден секирүү өтө коркунучтуу. 4-чү жана андан жогорку кабаттардан секирген ар бир экинчи учур өлүмгө алып келүүсү менен коркунучтуу. Бөлмөнүн эшигин чүпүрөктөр менен калыңдаңыз. Эгерде сырткы эшикке барчу жолду түтүн каптап, от күйүп жатса, балконго чыгып туруңуз. Балконго чыккан соң эшигин сөзсүз жаап алыңыз. Балкондун люгунан ылдыйкы кабатка түшсөңүз, же кошунаңыздын балконуна өтүү мүмкүндүгү болсо, ага өтүп кетсеңиз жакшы болот. Өрт чыккан жердин эшиги жабык болсо, өрт өчүрүүчү каражаттар даяр болгучакты аны ачпай туруу керек. Өрт балкондон чыккан учурлар арбын. Алардын себеби өчүрүлбөй калган тамеки.
мындай өрт заматта эле башка кабаттарга жайылып же батирге кирип кетүүсү менен коркунучтуу. Өрт өчүрүү кызматына билдиргенден кийин өрт менен колдоого болгон каражаттарды колдонуп, өз алдынча күрөшүүгө аракет жасап көрүңүз. Эгер мүмкүн болсо, ылдый жакта эч ким жок экенине ишенген соң, күйүп жаткан буюмду балкондон ыргытып жиберсеңиз болот. Эгер өрттү өз алдынча өчүрүүгө мүмкүн болбосо, балкондун эшигин, терезесин жаап, өрт өчүргүчтөрдүн келишин сыртка чыгып күтүп туруңуз.